Эмне үчүн Карелия 1-2 баладан ашырбайт. Балдар үчүн фестивалга барып, бул суроо башыма кайра келе берди. Эгер жооп кызык болсо, бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жакында балдар үчүн уюштурулган бир керемет фестивалга бардым. Мамлекет бул сыяктуу фестивалдарды ар бир региондордо үзгүлсүз өткөрүп турат. Кээде жеке ишкерлер дагы жардама катары уюштурушат. Бул жөн эле майрам эмес. Ар бир бала чатырларга кезек менен кирип, сүрөт тартып, кураштырып, ойлонуп, өз эмгегин жаратып чыгат. Кол эмгектин арасында сөзсүз эко баштыкты жасашат. Ал баштыкка белек, азык-түлүк, кичинекей сюрприздерди көтөрүп кетишет. Бул жөн гана көңүл ачуу эмес, бул тарбия, бул эмгек, жаратуу, үйрөнүү деп айтсам болот. Бирок ушул учурда бир суроо келди башыма. Эмнеге мындай сонун шартта болсо да Корея эне аталары көбүнчө 1 же 2 балалуу болот? Себеби белгилүү. Бала чоң жоопкерчилик, энергия кетет, убакыт кетет, акча кетет. Адам жакшы жашоого көнүп калганда өзүн гана көңүл бурууну тандап калат окшойт. Жакшы жашоо адамды эгоист кылып коебу деп да ойлоп кеттим. Ал эми сиз кандай ойлойсуз? Бирок Кореянын жакшы жактарын дагы таңганга болбойт. Ар бир балага берилген мүмкүнчүлүк, коопсуздук, сапаттуу билим, жөнөкөй жана таза шарттар, чыгармачылыкка эркин жол, ар бир инсан үчүн мүмкүнчүлүк бар. Бул өлкөдө мен эне болуунун башкача үмүтүн көрүп жатам. Баланы тарбиялоо бул түйшүк эмес, бул бактылуулук. Бала эң чоң инвестиция жана эң таза сүйүүнүн чагылуусу. Бул видеону көрүп сиздерге кандай ой келди? Пикириңизди астына жаза кеткенди унутпаңыздар. Фестиваль аягында мындай концерттин коштоосу менен бүтөт. Балдардын, элдердин башындагы көк баш кийимдер атайын бир кийилчү кагаздан жасалган баш кийимдер.